негизи эч кандай шарт каралган эмес. Өзүм басып жүрүп анан немеге отуруп калгам, басып жүрүп турам алып анан көпчүлүк учурда үйдө жатып чыктым. Жакында эле мындай 2 жыл болду активно жашап баштаганга. Ошодон бери дайыма көчөгө чыккан сайын кайсыл жерде туура пандус курулган, кайсыл жерде биз үчүн ажаткана бар, байкаштырып жүрөм, бирок эч жерден көрбөгөнүм да. Анан биз айтпасак муну ким айтат деп азыр мына ушул жөнүндө бүгүн 3-күн мониторинг тартып жүрөбүз. Именно общественный транспортты, общественный жерлердин пандустары кандай и барбы жокпу? Бар болсо ал стандартка туура келеби? Ошолорду текшерип жүрөбүз. Мамлекеттик университетинде бизге шарт каралыптыр, бирок мындай туура эмес шарттар каралган. Пандустары узкий, коляска батпайт, анан мындай бирөөнүн өзүң жеке чыга албайсың, бирөөнүн жардамы менен чыгасың. Анан мындай жерде сочка менен кире турган жерде бул жерде коляска батпайт. Мисалга алганда үйдө эле кечке отура бербей, кадимки эле мындай басып жүргөн адамдар сыяктуу биз деле чыгып ашканадан тамактангыбыз келет. Кээде жасанып алып, там достор менен чогулуп бир жерге барып отуруп көңүл ачкыбыз келет. Ошондой кездерге бизге эч кандай шарттын каралбаганы аябай мени тынчсыздандырат. Себеби бир жерге барганыбызда биринчиден элдердин жардамы менен киребиз ичкериге. Экинчиден киргенден кийин ал жакта ичимдик ичпей отурабыз да, ажаткананын жоктугунанчы бул дагы бизге бул пандустан да эки эсе өйдөдө турган маселе деп ойлойм да, ажатканачы. Мисалы ошол эле мисалы ашканалардан айтсам, мен эч жерде туура бир пандус коюлган кафешкалардан эч жерден көргөн эмесмин. Андан сырткары мисалы кээде той-тойго барасың, ресторандарга баргың келет. Ресторандарда да бизге эч кандай шарттар каралган эмес. Эч бир ресторанды көргөн жокмун. Ушунча неме байкаштырып келем. Андан сырткары сулуулук салондо мисалы башка кыздар сыяктуу биз деле кирип сулуулангыбыз келет, чачтарыбызды жасаткыбыз келет, чачтарыбызды кырктырып, маникюр, педикюр деген андай жерлерге барганда дагы сөзсүз бизге ыңгайсыз ар кандай проблемалар жаралат. Барып же чачыңы жууш үчүн бирөөнү көтөрүшүң керек. Эми иши эшиктен кирип атканда эле уже башталат. Сага эч кандай шарттын жоктугу билинет да. Мен мисалы бардыгын эле жамандабайм. Мисалы Токтогул паркты айтайын. Токтогул парк жакында эле курулду окшойт. Токтогул паркта аябай сонун правильный стандартка туура келген пандус бар. Ошол жерди билем. Ал жерге ажаткана да курган сыртына. Бирок ажатканасынын именно эмблемасы турганлыктан бизге ыңгайлуу деп бардык, бирок бизге ыңгайлуу эмес. Анын эшиги аябай кичине. Ал жерге коляска менен киргенге мүмкүн эмес. Дагы кайсыл жерде бар жакшы жерлер. Мисалы эмне үчүн именно ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер иштей алышпайт. Потому что алар мектепке барганга шарт жок. Мектепте эч кандай шарттар каралган эмес. Университетте эч кандай шарттар жок, шарттар каралган эмес. Анан ошондуктан үйдө отуруп, ошону сабатсыз болуп, үйдөн чыкпай өмүр бою ошо төрт дубалга камалып жашап келатат да. Ошону ойлойм да, эми ушуну биз чыкпасак ким чыгат деп ойлонуп, азыр пока бизде опыт жок. Бул биринчи эле баштаган ишибиз, бирок ошентсе да аракет кылдык. Эми ушудан сөзүбүздү бир адам болсо да угуп, бир адам болсо да жыйынтык чыгарып, бир жагын болсо да өзгөртөт деген ишеничтебиз.